Кайсыл үйдө Кур'ан окулса, Аллаху акбар, алар асмандагыларга ушундай жаркылдап турат экен, кандай жердегилерге ай, жылдыздар жаркылдагандайчы, кудду ушундай жаркылдап турат. Ошон үчүн үйүбүздү биз нурлаганды кааласак, телевизор менен эмес, үйүбүздү биз ошо дивандар менен эмес, үйүбүздү кооздой турган болсо Кур'ан менен кооздойлу, Кур'ан менен нурлайлы. Ошонун берекесинен үйдө шайтандар, жиндер, сыйкырлар, жамандардын бардыгы чыгып кетет. Алла субханаху ва тааланын сүйкүмдүү периштелери, нурдан жаралган периштелери үйгө келет. Анан үйдө береке болот. Үйдө алхамдулилля аз болсо дагы тынч болот. Аз болсо дагы түтүмдүү болот. Аз болсо дагы алхамдулилля Алла субханаху ва таала бар нерсени берет. Туугандар, ишенип койгула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн ачка, бир күн ток, бирок андай бактылуу үй бүлө жок. Пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан болчу. 24 саат Кур'ан болчу.